Төмөндөгү имамдар риваят кылгандай, бул жерде Абу Даудду биринчи келтирип, кийин Тирмизиди келтирип атат. Себеп дегенде алымдардын ортосунда талаш маселе бар. Абу Дауд жогору турабы, Тирмизи жогору турабы деген. Ошол талашты эске алып туруп ушул жерде Абу Даудду биринчи келтирип атат. Анткени имамдардын көпчүлүгү айтышат, имам Абу Дауддун китеби Сунан Аби Дауд фикх боюнча дээрлик бардык хадистерди камтып алган. Эгерде бир адам хадис китептерден Абу Дауддун гана китебин окуса, ошол өзү фикх боюнча бардык далилдерди дээрлик өзүнө алып алганга тете иш кылган болор эле деп айтышат да. Ошон үчүн Абу Дауд. Ал эми Ахмад дегени Ахмад бардыгынын устазы. Болосо имам Ахмаддын китебинин даражасы сакыктыгы булардыкындай эмес болсо дагы, бирок булардын устазы болгондугу үчүн. Жана имам Ахмад өзүнчө хадис боюнча бүтүндөй бир энциклопедия болгондугу үчүн 50 томдук китеп туугандары. Ошого биринчи коюшат. Бухаринин дагы устазы. Пайгамбарыбыз айтты дейт Каб ибн Ужра, эгерде силердин бириңер таарат алып, дааратын эң жакшы бир таризде мустахаб сүннөттөрү менен алып туруп, андан кийин атайын ниет менен мечитке барса дейт. Ошол мечитке барып отурган учурунда, кетип аткан учурунда колдорун бири-бирине ушинтип, кайчылаштырып, же мындай кылып кайчылаштырып олтурбасын дейт. Фаиннаху фис-салати, анткени ошол адам атайын таарат алып барып, намазда боло элек болсо дагы намазды күтүп олтурган адам бул намаздагыдай дейт. Бул деген сөз намаз учурунда колду байлап олтурган болбойт деген сөз. Же мындай кылып байлап олтурган болбойт дейт. Алмаштырып, чаташтырып олтурган. Намазда өзүн байлап турган жери бар. Бирок колдорун ушундай кылып, айрыкча манжаларды ушинтип олтурган намазда болбойт. Бул макру деп эсептелет. Нике кыйганда билесиңерби? Азыр көптөр мааниле бербейт, бирок илгертеден молдолор нике кыйганда колуңарды мындай кылбагыла, минтип отургула деп айтышат да бизгечи. Анан мен китептерден көп окудум, аракет кылдым издеп каяктан деп. Анан кийинки молдолор ага маани бербей калышты. Бирок мен ошол молдолор бир нерсени билип айтса керек деп жүрө бердим. Ошого мен нике кыйганда колуңарды мындай кылгыла, мындай ушинтем да, анан далил кайсы деп сурашат. Сураса айтам мен, далилди эмне кыласың, колуң мындай кыл. Ушундай китепте деп коем. Китепте жок бирок. Ушул хадисти окуп атканда мен ошону түшүндүм да. Себеп дегенде нике дагы ибадат өзүнчө. Ушундай эмеспи? Демек, ибадат учурунда намаздагыдай. Намазда макру болгон нерсени сыртка чыгарып, адеп менен, ахлак менен отурганды ошону окуган молдолор бизге үйрөтүшкөн экен да көрсө. Кичпейилдүүлүк, адеп, ахлак деген сөз. Неге мындай десе, ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кайсы бир жолу эки жамаат урушуп кеткенде, эки жамаат ошентип урушуп кетишти деп, экөөнүн урушкандыгын ошентип түшүндүргөн экен да, ошого колду мындай кылган адамдардын ортосундагы жаңжалды түшүндүрө турган бир аламатка айлангасып калган экен. Эки жамаат ошентип урушуп кетишип деп, экөөнүн урушкан үчүн түшүндүргөндөн ошондой болуп калды го деген түшүнүк болсо керек деп айтышат да. Болбосо башка бир хадистерде пайгамбарыбыз кээде мечитте олтурганда колун ушинтип олтургандагы риваяттар бар. Демек, бул эмне деген сөз? Пайгамбарыбыз минтип олтурганы биринчиси намаз окуп бүткөндөн кийин чыгардын астында болсо керек. Экинчиси колду минтип отурган харам эмес, болгону макру. Пайгамбар кээде кайсы бир иштин харам эмес, макру экенин түшүндүрүү максатында өзү кылып коёр эле. Пайгамбар тыйды, колуңарды мындай кылбагыла деп. Анан өзү анча мынча отуруп койгон болсо, демек тыйганда арам болуп калыш керек эле сахабалардын өздөрүнө. Анан ошол арам деген даражадан төмөнүрөөк даражага макру дегенди түшүндүрүш үчүн өзү анча мынча колду ушинтип коёр эле. Демек ошондон намазда же мечиттин ичинде отурганда колду ушинтип отурган эмне макру деп айтабыз. Андан сырткары колду ушинтип байлап отурган кээде кибирликке апарып коюш ыктымалы дагы бар болсо керек деген сөз. Шайтандан деп айтып атканы ошол эмне башка риваяттарда келет, шайтан жакшы көрөт деген маани.